Ары бери каттаган жарандардын агымы көп, бирок акысыз текшерүү жайына кайрылган жан жок эсе. Жалал-Абадда ВИЧ/СПИД илдети боюнча өз статусуңду бил аталышында текшерүү жумалыгы өтүүдө. Мында кайрылган жарандар акысыз текшерилип, кеңеш ала алышат. Тилекке каршы мындай мүмкүнчүлүктү пайдалангандар өтө аз. Кызыгып сурашып туруп, ВИЧ-ка анализ алынат десе, кайдыгер адамда жок деп басып кетишет. Ушул нерселерди элибизге дагы толук жеткизүүгө биз аракет кылып атабыз, түшүнүгүн жеткизүүгө. Ошол бул тесттен таза эле өзүн жакшы сезген адамдар текшерилип өтүп турушса, биз оорунун алдын алууга тезирээк ал адамдар, эгер оорулуу адамдар табылса, тезирээк жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк да. Мындай акысыз текшерүү 1 декабрга чейин облустун бардык район шаарларында уланат. Саамалыктын максаты өз оорусун билбей жүргөн жарандардын дартын аныктап, эртерээк дарылап өмүрүнө өмүр кошуу болуп саналат. Акция кечээ Сузак районунда өткөн, ага өз каалоосу менен 60ка жакын жаран текшерилген. Азыркы мезгилде күндө ар жерде болуп атат. Жалал-Абад областында башталган. Биз ар бир райондорго чыгып атабыз. Сүйлөнүү тесттер боюнча өз маалыматтарыбызды берип, ВИЧ илдети боюнча жадыда калса онлайн Zoom аркылуу дагы школаларга жана университеттерге, колледждерге өзүбүздүн ВИЧ илдети боюнча маалыматтарды берип атабыз. Акыркы учурда облус аймагында жыныстык жол менен илдетти жугузуп алган эркектердин саны арбыган. Алсак илдетти жугузгандардын 62% жыныстык жол менен, 27% кан аркылуу, калган 5% энеден балага жуккан. Тилекке каршы биздин ушул ВИЧ илдетине чалдыккан жарандарыбыз көпчүлүк учурда баягы оорунун акыркы стадиясында табылып калып атат да. Анан ал кезде уже аларга жанагындай медицина жагынан толук кандуу жардам берүүгө мүмкүнчүлүк болбой калып атат. А эгерде ВИЧти биз эрте тапсак, эрте диагностика койсок, эрте дарылууга алабыз. Облуста СПИД эпидемиясы башталгандан тарта 1087 жаран аталган илдетти жуктуруп алган. Алардын 44% аялдар болсо, 56% эркектер. Быйыл жыл башынан бери 36 киши СПИДке чалдыккан, 9 ай аралыгында 5 киши каза тапкан. Республикалык СПИД бирикмесинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда ВИЧ жугузуп алган кишилердин расмий саны 2020 жылдын 1 октябрына карата 9604 адамды түзөт. 2020 жылдын 9 айында 468 жаңы учур аныкталды. ВИЧ алгач пайда болгон ушул күнгө чейинки мезгил аралыгында илдетти жуктуруп алгандардын 22% көз жумду. Аталган илдетке кабылгандардын 64% эркектер, 36% аялдар. Адистердин айтымында оорунун белгилери дароо билинбейт. Мындай абал айлап жылдап созулушу мүмкүн. СПИДтин эң негизги белгиси болуп, адамдын организминин ар кандай ооруга каршылык көрсөтүү иммунитетинин алсызданышы эсептелет. Андыктан дарыгерлер илдетке чалдыкпоо аракетин көрүп, жарандарга текшерилүүсүн эскертишет. Бүбүсара Оразалиева, Шерзет Агымбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.